Мамырбайдын самсасы деген бар. Мурун келип кеткенбиз. Кандайсыздар? Көрүп коелук деп келдик. Бейжиңиз кантип? Уйдаңыз кандай болуп калды? Жакшы сонун болуп калды. Этигиндей жерлердин баарын тен Бо телефондордон утуп албай койдум туугандар. Ар жактан зарядкага сайып туруп шнурду бер жагынан чыгарып коюш экен. Низкий эле кылып салбайт белемиз? Бо телефондордун баарын алыңыздар эжеке. Бул жыгачтарга уруксаат бердиби? Бул жерлерге маркировкалар коюлуптур. Ушул жакты деле кафелдеп сонун кылып койсоңуз болмок экен. Силер келгениңер жакшы болду. Бир чети бизге. Хорошо, ишиңиздерге ийгилик. Эми полду бат-баттан жууп туруңуздар. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Бул жерде сон анан Мамырбайдын самсасы деген бар. Мурун келип кеткенбиз. Азыр сиздерге ичин кандай болуп калды, кандай иштеп атышат, ошону сиздерге көрсөтүп берелик деп келдик. Буга чейин мурун биз тартып кеткенден кийин бул жер жабылып, андан кийин кайра ачылды да. Анан кандай өзгөрүүлөр болду? Бая комментарийден өзүңүздөр суроо атасыздар бизден. Ошону сиздерге көрсөтөбүз. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Эжеке кайра. Арыңызды кетип барды. Ай эже. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Сахар берүүсү Умар Даданов. Ден соолуктар. Кандай иштеп атасыздар? Жакшы. Көрүп коелук деп келдик. Кандай өзгөрүүлөр болду, бая жабылып ачылган. Сиздер? Сизби администратор өткөндө издеген? Аябай издедик да сиздичи. Мен атым Умар Даданов болот. Мен Сахар берүүсү сиздин атыңыз? Гүлнабат Оргучева. Гүлнабат. Гүлнабат ТЖ. Бейжиңиз кантип? Бейжиңге Калат бакела чепчик. Өзүңдүкүбү? Биздики. Өзүңүздүкү дагы. Бизге дагы барбы? Негизи. Ичинде элдердин баары 5 формула жүрүшөт го. Жөн эле. Форма фактор тагын түшпөйт. Жаңы элеки байкелер мисалы. Алар мага жаңы эле келишти, башка жакта кафе ачып атабыз, көрүп алып сөйдүп dedi да, могу казандарды. Казандарды көрүп, чагымдарды көрүп алып. Азырда Хорошо. Эшик жаман суук экен достор. Кандайсыз? Жакшыбы? Иштеп атасыздар? иштеп атабыз. Уйдаңыз кандай болуп калды? Жакшы сонун болуп калды. Полду тартып кой. Жийинип атат. Саламатсыздар. Жакшы, жакшы. Полный кафель болуп жакшы болуп калды. Эмне кылсаңыздар? Өткөндө биз бияка келгенде туугандар бул жерди ачык болчу эсиңиздер да. Мен сиздерге сүйлөп берип аткам да ошондо. Саламатсыздар. Кандайсыз эжеке? Жакшыбы? Бул жак заготовкабы? Жарышы. Сиз ким болуп иштейсиздер? Саламатсызбы? Бейжиңде таанып алгансызбы? Ооба. Поварларга не обязательно эжеке. Повар болсоңуз. Так, биздин санапиним станцияга кайрылуу. Тетигиндей жерлердин баарын тен жок кылыш керек болчу да, муну деген жазап туруп, анан тетигил жактардан кошуп койгон да. Ошонун баары тен после ремонта туугандар капкара болуп турат да азырчы.
бирот болуп эле сонун кылып жасап коюш керек болчу да, ошол ремонт болуп атканда эле деп ойлоп атам да мен. Чалып көп количествода кармаң болбойт. Жеке ар жакка кетип жок. Дагы бир кухнясы бар беле, же ушул эле? Ушул эле болчу. Мына үстүнө тартпачы Русия. Жерлерде. Бу телефондордон утуп албай койдум туугандар. Телефон менен чымындарданчы. Такыр утуп албай койдум. Анан бул жерден ар жактан немеге зарядка сайып туруп, шнурду бер жагынан чыгарып коюшат экен да, ушул жерден заряддайт экен. Анан бул жерден таза ичек чыга турган жерде. Сиздер негизи даярдап коюшуңуздар керек болчу да? Даярдап турганда тияка коюп коебуз. Ак бакила бул жерден күтүп турганбыз да. Бул жерден баягы тиги тамак ичкен элдер деген кандай тамагын жазалап атканын көргүсү келишсе, ошол кухняга кирип көргөнгө укуктуу да. Анан ошол кирип баратканда сиздер деген жанагы халат бахила чепчик ошонун баарын даярдап коюшуңуздар. Могу эшиктин алдына илип коюмбу. Ооба, кирип келаткан жерге эле илип коюшуңуздар керек. Жаңы элеккидей коноктор келди, бул жер кандай экен көргүлөр келип атса, пожалуйста, кийип алып кирип көрсөтөбүз деп, ошентип экскурсия жүргүзүп койсоңуз болот. Телефондор эмнеге турат? Санапинциясы уруксат берди? Жок. Бул жерди ачканга. Жок, баягы запечатать этип жаап кетиштиби? Бир жума жабылдык, бир жуманын ичинде ошо могуларды покраска кылдык, кафель чаптап эме кылдык. После этого открылись. После этого вот бачки вот эти все поставьте деди. Мындай эмелер жазгыла деди, чтобы отдельно мындай болушун деди. Ушуларды ошо жууп мыйды жапкыла деген чтобы не касалось деди да, тияктан жапчы. Ушуну койдук. Анан монун баарын нержавейкага өткөргүлө деген бүт столдорду. Ушулардын баарын өткөрдүк бүт. Вот эти столы, вот эти все. Могулардын баарын жууп чыштык, ошо полдору. Жакшы. Жакшы, негизи сонун болуп калыптыр. Бул жерчи мойкага көп көңүл бурам да эжеке. Анан бунун бир отолуп эле, бунун низкий эле кылып салбайт белеңиз? Тура тургандай кылып. Анан бул кошмолобой эле. Чыдап атпайбы кимдер? Жок, бир отолуп эле жасап салбайт белеңиз дейм да, ошол муну жасап атканда. Могу ремонт болот. Могуну ошо коп койдук да, мынабысын белибиз чыдабай атат деди да, тиги эмелерчи. Ылдый экен депчи. Ушунун баардыгын жалтырап туруш керек дегеним да просто. После ремонтто болгондон кийин дейм да. Ремонттон кийин болгондон кийин анан бир отолуп эле сонун кылып жасап салбайт белеңиз деген да. Тети жеткиргиче. Бул телефондордун баарын алыңыздар эжеке. Анан карасаңыз тети камераны. Ошондо эле сүртүп тазалап койбойсуздар. Камерадан. Так, в целом жакшы. Сонун болуп калыптыр. Мен кубанып калдым баягадан кийин. А бул немеге, бул жыгачтарга уруксат бердиби? Сампин. Берген жок. Биз андайын коелук, белибиз чыдабай атат деп эме поварлар да айтып атат да, эң ылдый болот деп ойлойм, столдучу. Постоянно нагрузка болот белге депчи. Бул жерин ста жазалыптыр, Вроде, мурункусу башкача болчу, Бул жерлерге маркировкалар коюлуптур. Помыть руки дейт. Кол жууп, ысык суу, муздак суу барбы? Жок. Бирөө кол жуганга деп айтышты, бирөөнү для овощей отдельно ставьте деди. Эки раковина болула деди. Анан бияка мучной болула деди, тиякта болсун. А для овощей, для готовых продуктов деди. Баягы атыңызды ким дедиңиз? Гульнабат. Гүлнабат эже, баары эле жакшы, бирок тигил биз Россияда жашайбыз да. Кыргыз тилине кошуп койсоңуз болмок экен, Хорошо. Бүт жерде эле орусча биздики. Полный. Холодильниктерчи, маркировкаларды. Складты. Сырые продукты. Муну каяктан аласыздар? Базардан ал? Базардан? Качан жазалып эле? Бүгүн алып келдим. Сертификат соответствия барбы? Сырттыңеки жазылуу эмелери. Сырттарын жазып Буларга жазып атасыңарбы, бүгүнкү. Молодцы. Жакшы. Жакшы. Мунун немесе сертификатын алган эмес белеңиз? Жок. Буларда каякта жасайт, кандай кылып жасайт экен? Болмантыч.
Бул да бүгүнкү. Буга чаптабай калып турушсуздар, э? Азыр алсын. Бүгүнкү эртеңке кетпейт, э, бул жактан? Жок, бизде калбайт. Так. Бул бышкан нерсе менен бышпаган нерсени аралаштырганга болбойт, эжеке. Вот это, например, Сырый бул продукты бүгүн майка салсаң бул нас алмаштырып атасың да. Сырый продукты өйдө жактап. ушундай кылып атасыңарбы? Үстүн эме менен жаап, сырый продукт отдельно анан мытый овощ өзүнчө турсун деди да. Бияк болсо эме деди, бышкан тамак турсун деди. Жок, алар адашыптыр. Бир холодильникке койгонго болбойт. Сиз бул жерге бышкан мантыны коюп туруп, анан бул жагында эле же ылдый жагында же өйдө жагында жанагы чийки эт турса, а тигил бышкан мантыны жылып туруп эле бере бересиңер да, бул чийки эт да. Жана микробактериялер өлбөйт баары бирчи. Пищевая безопасность, да? Ансын туура эмес айтып тур да, вообще башка холодильниктер коюш керек да. Бышкан нерсени отдельно, бышпаган нерсени отдельно коюш керек да. Сырый деп биз бөлүп. Бул жакчы. Эмне бул? Бул май, бул болсо эт. Бул эмне май? Эмне кылганыңыздар? Ошо тоңтулган май. Тоңгон май да, мына А тиги этчи? Эт, ошол эле малдын эти. Сертификаттар бар эттердики, сиздерде? алып келейин. А булчу? Жок, спасибо. Жаңы эле готов. Александр, кандай спайкал? Жақсы. Қана бұл халат бакила чепчик кухняға кирип атканда байке. Жок, мен кирген жок, мен уже жумушум намаздан келип атам. Соңуз жакшыбы? Жакшыбы? Баягы өткөндө достор учурашып сүйлөшүп турган байкебиз. Хорошо. Жакшы болсо, жакшы болуптур ремонт. Кубанып калдым. Жакшы, өз кандай, жакшыбы? Жакшы, жүрөбүз. Бул жагыңыз? Так, стеллаж для крупы дейт. Ушулар жазып койтупсуздар, э? Полностью эле склад болуп калды бул жагы. Хорошо. Стеллаж для специй, бүт маркировкалардын баарын өчүп турсуздар да. Алда звук өчүрөлчү. Жеке, мен бул жерде немени көрүп калгам. Бул жерде. О, заготовка турбайбы бияк, э? Бияк заготовканы склад кылып койдук өзүнчө. Заготовканы бул жерде мындай кылыш керек да. Бияк жылуу турабы бул картошкалар тоңкулбай? Жок, мына печкалардын, могу печкадан ысык келет да. Муну тиги бул ушул жерден эле ары чийиткен да. Ушул жерден отуруп ачып, андан кийин бияка киргизишет. Ушул жакты деле кафелдеп сонун кылып койсоңуз болмок экен. Жетишпей калдык чынын айтсам. Эми мындан кийин деле кылып коюңуздар, анан тигил билесиңер да, рассыпчатый виде туруш керек да, эндей төгүлүп ящиктин ичинде туруш керек да, буларчы. Вот постарались эмелерди салганга деп. Анан 10 сантиметр жерден өйдө туруш керек. Бүт продукция, даже тетигил мисалы бул май болот атпайбы? Мисалычы, эми муну эчтеке болбойт деп айтабыз да. Азыр бизди көрүүчүлөр үлгүрөт, мындай жерге койсок эчтеке болбойт деп деле айтабыз да. Бирок пасан нормам өйдө туруш керек. Өйткені любой тамақта мұның бар тәді. Ошон үчүн 10 сантиметр өйдө поддондун үстүнө коёбуздар, э? Хорошо? Так. Могу чек киргени туура эмес болуп калыптыр да ушул жерин. Через чек кирсеңиз болмок. Сантишкалар бар ордундабы? Алып келейин, Өткөндө көрбөй калдык элек. Эме жок го, очсеңиз жок го, мыкты. Мындай эле, канча иштейт? Бул жерде азыр 14. 14? Кичине. А общий канча иштейт? Ушул общий да. Баарын бүт баарын өткөрө берет. Сиздики да барбы байке? Мен көрөсөң кандай болот, да. Мендики бар мына азманын ичинде алып көрсөң. Жакшы. Сен кенешке бардыгын алып кел, сен Просто сурап коеюн деп атырмын сиздикин. Кыздардыкы мынакта болсо керек. Кандай экен момундай таза болуп калса? Жакшы. Жакшы мындай. Сизге айтып атпадым белем, эсиңиздеби? О, мен Таза эле иштеп атабыз деп атпадыңыз беле? нолдан баштадык экен барбы, уже полтайдан. Жок, момундай жакшы бекен, кафель болуп калса, э? Таза болуп. Ушул бойдон таза иштесеңиздер болот. Алма бир кызда калсын. Баарын өтүп чыктык да. Бар. Ошо бир жуманын ичине эмес, бирөөнүн эмес, флюрос чукул. Бирок мен
Хорошо жеке. Бары бар болсо. Mana baykan miyakı duruyor. Сиздикиби? Ооба. Өткөрдүк кыздар да балдар да. Полностью, э? Жакшы, жакшы. Бир суроодо, а эмнеге буга чейин ушинтип иштеп келдиңиздер? Биз келгиче да. Эми аракет кылып эле жүрдүк негизи, бирок силер келгениңер жакшы болду. Бир чети бизге аябай урок болду да, действительно. Өзүбүзгө да аябай урок болду. Баарыбыз таза аягылып, баарын тазалап, мунун баарын өтүш керек экен действительно. Анан кийин өзүбүздүн клиенттерибиз дагы, постоянный клиенттерибиз да бери жерден ары өтүп, бери өтүп аябай сүйүнүп атышты да биз үчүн азыр. Аларда айтып атат, же сонун болуп калыптыр, жакшы болуп калыптыр действительно депчи. Ошо мындан ары жакшы аракет кылабыз. Сизге рахмат, ушинтип келип бизди. Негизи ошентип турушуңуз керек экен да. Карап туруш керек. Карап Хотя бы туруш бирөө. керек экен. Хотя бы бирөө да. Ошо. Это биз үчүн плюс болду аябай да. Бизге дагы аябай жакты өзүбүздүн рабочий балдарыбыз, кыздарыбыз деле айтып атат, мына эже кылса болот турбайбы, действительно келген жакшы болуптур, бизге урок болду депчи. Чоң урок болду да, действительно. Эми мындан да жакшы кылган керек. Бизди жаман көрбөңүздөр. Ушинтип тиги баягы элге тамак берип аткандан кийин жакшылап иштесин деген ой да биздинчи. Биздин Нисакыр долбоорунун максаты бир гана тазалык. Таза иштесек эле, анан элге жакшынакай тамак берсек эле болду. Анткени мисалы баягы айтып кеткендегидей бекер берип аткан жокпуз да, акчага сатып атасыздар, туурабы? Коммерческая деятельность ошон үчүн ошондой. Хорошо, ишиңиздерге ийгилик. Эми полду бат-баттан жууп туруңуздар. At juvatadız şu. Sıra kelgenge sırtke Аз çıkıp постоянно техничка алдым, что прям каждый раз жууп туруп. Анан жанагы мындай халат бахилаларды мынтип илип койсоңуздар аябай жакшы болот да. Atlarını yakaydım. Хорошо. Элиңиздер анда. Жакшы. Ассаламу алейкум. Анас, жакшысызбы? Ден соңуз. Иштеп атасыздар. Кандай иштеп атасыздар? Жакшы иштеп атасыздар. Жакшыбы бар. Эмелерден Kanat kiyivaysı mı mal? Tonup kaldım da geçip korasam. Kimin al kanattı? ие болсаңыз жакшы болмок. Can ki. Buna ki. Tonup kaldı bu geçip. Bak ki. Демек медицинский книжка алдыңыз, өттүңүз. Ооба. Сиз менен өткөндө жолуктук белек? Жок, я недавно приехал. Уже через уже Жакында 10 элеби? дней, ооба. Все, хорошо. Хорошо. Иә, YouTube. И поставлю видео там. чыгардык. Чыгардык. деген аттап краскаладык. Бул жерде тиги эле үстүбү, по-любому карарып калат экен. Ооба. Жолдун жээгиндеги болгондон кийин. Ошондой болуп. Хорошо, мейлиңиздер. Кандай, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Ден соолугуңуз. Кандай жүрөсүз? Жакшы эле. Сертификат кана? Сертификат. Этке. Бар биякта хозяйкада. Тияктабы, ичиндеби? Бу Мен сиздин өзүңүзгө алыңыз деп өдүм билем. Ал сурап көрөм болсо. Жок, бул жерге коюңуз деп өдүм билем. Болду, кеңде сурап коюп коем. Бул жерге коюп коюңуз, сертификаттарды. Хорошо, мейли. Достор, биз деген баягы Мамырбайдын самсасы деген жерге келдик. Баягы Нисакыр долбоорунун натыйжасы ичи кандай өзгөрүп калганын сиздерге көрсөттүк. Ошол баягыдай эле өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.